Аллах субханала жардам берсин. Баарыбызга белгилүү болгондой, ислам дининин экинчи түркүбү бул намаз окуу. Намаз окуу 5 убакыт намаз окуш керек. 5 убакыт намаз тең бирдей буйрулган, бирдей парыз болуп саналат. Биз эч кимге уруксат бере албайбыз. Сен бир рекет, бир жолу намаз окусаң болот, 2 жолу же 3 жолу же 3 убакыт окупойсоң болот деп биздин акыбыз жок. Антип кыла албайбыз. Бул Алла Тааланын буйругу, Алла Тааланын өкүмү. Муну эч ким өзгөртө албайт. Бардык адамдар чогулса дагы муну эч качан өзгөртө албайт. Ошондуктан биз айтабыз, исламдагы буйрук кылынган бул 5 убакыт намаз. Ар бир адам, эркек аялбы 5 убакыт намазды окуш керек, милдеттүү. Ким окубаган болсо күнөөкөр болот. Албетте 1 убакыт намаз окуган болсо 1 убакыт намазынын милдетинен кутулуп атат. Калган 4 намаздыкы мойнуна жүктөлүп атат. Ошону окугандыктан адам баласы күнөөкөр болот. Ошондуктан эжебизби, карындашым айтарым, Кудай Тааладан коркуңуз, жалкоолонбоңуз, 5 убакыт тең окуңуз. Бул дүйнө деген жалган дүйнө, эртели кечпи өлүм келип калат. Кудай Тааланын алдына барганда жооп бериш өтө кыйын болуп калат. Бул намаз деген өтө зарыл нерсе. Биринчи түркүк ла иляха иллаллахтан кийинки эле намаз. Ошондуктан бул намазга жеңил караган болбойт. Эгерде күчтөнө турган болсоңуз, 5 убакыт намазды баарын чогултсаңыз, күнүнө сизден ашып кетсе бир 40 мүнөттү алат, баарын чогултканда. Бир намазыңыз 5 мүнөт же 5-6 мүнөт эле убакыт алат. Бул нерседе өтө аягы кыйынчылык жок. Адам баласы, шайтан бул адамга кыйынчылыкты көрсөтө берет. Эгерде кыйналып такыр эле убактыңыз жок деген болсо, жок дегенде ошо парыз кылынган парыздарын окуңуз, сүннөттөрүн окуй албай атсаңыз. Ошондуктан адам баласы буга өтө катуу көңүл буруп, намазына бекем болуш керек. 5 убакыт намазына бирдей. Муну окуп турам, тигини окуп турайын, муну окуй эле коеюн деген нерсе болбош керек. 5 убакыт тең толугу менен окуш керек. Аллах субхана таала жардам берсин.